Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшемби түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да, дилиңди байыт. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Василий Шукшин, «Мил пардон, мадам». Которгон Кубанычбек Аркабаев. Бул жактарга мергенчилегени шаарлыктар келишип, ушул кыштактардан өздөрүн коштоп жүргөнгө жер уусун жакшы билген киши таап берүүлөрүн суранышкандарында алар бар бизде. Темке Киндиков, Бронислав Пупков. Ал мындайга кыйын. Ан менен зерикпейсиңер деп жооп беришет да, кандайдыр сырдуу жылмайып коюшат. Темке Темирболот Киндиков көгүлтүр көздөрү гүлмөңдөп турган, өзү да шыр жүргөн, сөзү да жүгүрүгүнөн келген, чымыр денелүүлүгүнө жараша бекем мужук. Жашы 50дөн өтүп калган ал өз убагында согушка катышкан. Бирок окко жылдырган оң колунун 2 манжасынан ал согушта эмес, өспүрүм кезинде эле айрылган. Мергенчиликте көп жер кезип суусаган жаны жээктеги музду кундак менен уруп сындырып, суу ичмекчи болгондо коопсуздукка коюлбаган барданкенин маашасы кандайдыр басылып кетип, анын үңүрөйгөн оозун жапкан 2 манжасынын бирин окчун ыргытып, экинчисин болсо терисинен үзүлбөгөндүктөн салаңдап калган. Эңирей түшүп эсин жыйган Темке чала жулунган сөөмөйүн өзү үзүп алган. Мындайра кыргып кеткен ортонун издеп тапкан. Анан аларды үйгө алып келип жерге жашырып, «Кымбаттуу менин манжаларым, жаткан жериңер жайлуу, топурагыңар торко болсун» деп коштошуу сөзүн айткан. Ал тургай крест коеюн дегенде атасы койдуртпаган. Темке жаштыгында ызы-чуусуз жүрө алчу эмес. Көп мушташып, талай таяк жеп, бир топко жатып айыгып чыгып эле кайра кулак мени жеп дарылдаган мопед менен көчөгө чаң салчу. Анткен менен ак көңүл жаны эч кимге кек сактачу эмес, жеңил жашачу. Ал шаардык мергенчилерди чыдамсыздык менен жөн эле майрамды күткөндөй эле күтөт. Алар келгенде Темке мейли бир жумага, мейли бир айга болсо да кеткенге дайым даяр. Ушул чөлкөмдүн жер шартын ал өзүнүн 8 манжасын билгенде эле жакшы билет жана бул кыштактагы бирден бир жолду жана ышкылуу мергенчи. Шаарлыктар арак жагынан сараңданышпайт. Кээде акча да беришет, беришпесе деле Темке таарынбайт. Канчага деп сурайт ал каадалуу түрдө. 3 күндөй. Баары курорттогудай болот. Эс аласыңар, мээс эргитесиңер. Ошентип 3-4 күн же бир жумалап жүрүшсө да Темке айткандай баары жакшы болот. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Шаардыктар негизи урмат сыйга татыктуу келишет. Темке алар менен ал тургай көп ичип алса да кыжыңдашпайт. Ал башынан өткөн мергенчилик окуялардан буларга кеп салып бергенди жакшы көрөт. Ал эми эң акыркы олжолорду бөлүшөр күнү өзүнүн эң негизги аңгемесин айтууга кезек жетет. Бул күндү ал учурду Темке эң чыдамсыздык менен күтөт. Ага бүт дитин коюп даярданат. Дегидеткен ал күн келгенде таң эртеден эле жүрөгүн жагымдуу бир кубаныч өрөөп күтүп турса да Темке ойлуу тартып унчукпайт. «Сизге эмне болгон?» деп сурашат андан. «Эч нерсе» деп туюк жооп берген ал кайра өздөрүнөн сурайт. «Олжолорду каяка чогултабыз? Суу жээгинеби?» «Мейли, суу жээгине деле». Кечке жук шараккан суунун жээгинен ыңгайлуу жер тандашып от жагышат. Чабак шорпо ышкыча бир бөтөштү тоглотушуп, жай аңгемелешип отурушат. 2 калай стакан арак ичинде ойногон Темке тамекисин түтөтүп кепке аралашпай отурат да капысынан эле кызыга кетет. «Согушка катыштыңар беле?» Негизи 40тан өткөн эркектердин дээрлик бар эле согушта болушкан. Темке болсо өзүнүн жаштардан деле ушинтип сурай берет. Анткени айтсам деп көптөн күткөн аңгемесин башташ үчүн бул соол абдан керек. «Аголду согушта алдыргансыз го?» деп сурашат өзүнөн кайра. «Жок, мен согушта санитар болгом. Ооба, болчу иштер болгон» деп Темке далайга чейин унчукпай ойлоп отурат. «А силер Гитлерге кол салуу болгонун уктуңар беле?» деп сурайт анан капысынан эле. «Укканбыз.
Гитлерди өзүнүн эле генералдары жайлагылары келген дегенби? Жок, башкасын. Кайсынысын айтасыз? Эмне башкасы да болду беле? Болгон. ТМК өзүнүн калай стаканын бөтөлкө түбүнө түртүп тамызып койгулачы, дейт да аны ичип жиберип, ах, болгон жолдоштор, болгон. Мына момунчалык эле жерден башынан ок жебей калган, деп ТМК чолок колу менен соо колунун учтарын жанып коет. Бул качан болду эле? 1943 жылы 25 июлда, деп ТМК өзүнүн алыста калган жаштыгын, жакшы кездерин эстеген кишинин кейпин кие күйгөн отту кусалуу тиктейт. А ким атты эле? ТМК эч нерсе укпагандай көзүн жүлжүйтө берип тамекисин кумарылуу сорот. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Кол салуу анда каякта болду эле? Таң калган көздөр өзүнө гана тигилип турса да ТМКден үн чыкпайт. Мен аткам, деп капыстан бирок акырын айтат. Анан бир топко оттон көзүн албай карап турат да, таң калыштуубу? Мен өзүмө дагы таң калыштуу. Дечүдөй болуп барып кайгылуу түрдө быш этип күлүп коет. Көбүнчө алар бир далайга ун чукпай ТМКни карап отурушат. Ал болсо тамекисин терең соруп, көсөө менен оттон чыга качкан чокторду артына кайрымыш этет. Анын тунжураган бул учуру үй отуруп калган кишиге окшоп өтө эле таасирдүү жана сүрдүү. Ошентип алар ТМКге бир топко тигилишкен соң арасынан бир чыдамсыз акырын сурайт. Сиз чын эле айтып атасызбы? Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Тарыхты бурмалагысы келгендер эмне болорун билбейт дейсиздерби мени? Билем жолдоштор. Кандайдыр болбогон сөз го. Каяктан деге, кандайча аттыңыз эле? Кадимки эле Браунингден, мына минтип сөймөй менен бах эттирип, деп ТМК бардыгын карап, көрмөйүн ишенбеген адамдарга капалуу да каадалуу да карайт. Анын сөзүнөн да, өзүнөн да кандайдыр тамаша менен калп байкалбайт. Кексе кишилер эмес сактыгын жоготушат. Эмне үчүн бул жөнүндө эч ким билбейт. Дагы 100 жыл өтүп биздейлер, бизди уккандар жок болот. Ошондо баары мезгил чаңына басылат. Эх, силер көптү билбейсиңер. Аганчалаган баатырлар билинбей калышты. Биздин трагедиябыз ошондо. Муну менен сиз эмне демекчисиз деги? Токтотсоңуз, бу кандайча болду эле? ТМК дайым өзүн уккуча шашылышарын жакшы билет. Дайым ошондой. Ар кимдерге айта бересиңер да. Эч кимге айтпайбыз. Коммунисттик чын сөзүңөрбү? Ооба, эч кимге айтпайбыз. Айта бериңиз. Чын эле партиялык чын сөзүңөрбү? Антпесе биздин айылдын эли кандай экенин билбейсиңер. Тилдери тим эле бир булач. Коркпоңуз, баары жайында болот деп эми кишилердин чыдамы түгөнөт. Айта бериңиз. Кагышып койгулачы, деп кайрадан калай стаканын түртөт. Ал канча ичсе да мас болгон кейпи билинбейт. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек моунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Мен жанагы айтып өткөнүмдөй, бул 1943 жылы 21 июлда болгон. Биз чабуулга чыкканбыз. Ал эми чабуулда санитарлардын азабы көбөйөт. Мен ал күнү лазаретке 12 кишини сүйрөп жеткирдим. Акыры жолу оор жарадар лейтенантты палатага жаткырганымда аякта бир генерал бар эле. Тагыраак айтсам, генерал-майор. Анын жараты жеңил эле экен, мындай тизесинен өйдөрөк ок жийип кетиптир. Аны мен кирген учурда таң атышкан экен. Мени көрүп эле ал «Токтосоң, санитар, токтосоң» деди. Бир жакка барабыз го, мен буга жардамдашам го деп ойлоп коюп күтүп турам. А генералдар менен болсо жашоо кызык да, жеңил да. Дароо эле баарын алаканыңа салып бергендей болот чөт. Кишилер бүткүл көңүл кушун коюп угушууда. Ортодо от бийчи учкундарын жаркылдатып, чырпыктарды чыртылдатып алып олойт. Токойдон акырын жылып чыккан караңгылык айлананы бүтээлеп, шаркырап агып жаткан сууга да сойлоп кирип, эми аны так ортосундагы тез агымга да тулку бою оттон турган зор балык ийрелеңдеп, жарк-чурк эте сүзүп бараткансыды. Ошентип генералдын бутун таңып бүткөн соң, доктор ага сиз жата турушуңуз керек деди эле, генерал башты ортпачы деп корсетти. Мына биз коркчубуз докторлордон. А генералдар деген генералдар да, аларды тоготушчу эмес. Ошентип ал экөөбүз машинага отуруп бир жаккадыр баратабыз. Генерал менден каяктан экенимди, кайда иштегенимди, билимим кандай экенин сураштырып баратат.
Мен кыска так сибирлик экенимди, колхоздо иштегенимди, бирок көбүнчө эле мергенчиликте жүргөнүмдү айтып бердим. Мунуң жакшы, мыкты да тат болушуң керек деп ал негедир сүйүнүп да кетти. Ооба дедим мен. Көп сүйлөп башыңызды оорутпайын, 50 кадамдан шамды өчүрө алам. Могу класстардын саны боюнча көптү айта албайм. Анткени атам бармактайымдан эле тайгада алып жүрө берген. Эчтеке эмес дейт анда генерал. Аяка жогорку билимдин кереги жок. Эгер сен дүйнөлүк өрт чыгарган эң зыяндуу бир шамды өчүрө атсаң, анда атам экен сени эч качан унутпайт. Байкадыңарбы? Тоодой милдеттин томуктай четин чыгарып аткан. Мен анда эч нерсени аңдабагам. Анан штаб болсо керек бир чоң жертөлөгө келип кирдик. Генерал аяктагылардын баарын кубалап чыгып дале мени сурап атат. Чет өлкөдө туугандарың жокпу дейт. Каяктан Түп тамырым менен сибирликмин. Негизи биз бүт ушул кыштактыктар Петр падышанын убагында бий катын чебин курган казактардан тараганбыз. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Темирболот деген атты ким койгон сизге? Поп мас болуп алып койгон. Ошонус үчүн мен ал саксайганда мени чокудан ары бир салгам. 33-жылы ГПУга айдап баратканымда. Каяка? Эмнеге айдап бараттыңыз эле? Шаарга да. Биз аны кармап келсек, айдап барар кишиси жок. Ошондо айтышты, темке, буга көптөн бери эле тиш кайрап жүрдүң эле дешип. Бирок жакшы эле сымыңыз бар го? Мындай атка татыктуу фамилия да керек го. Мен Темирболот Гиндиковмун. Согушта аты жөнүм айтылары менен бышкырыктар чукчу. Мына бизде Асан Гиндиков деген бар. Ага эч ким деле күлбөйт. Андан ары эмне болду эле анан? Андан ары кайсы жерге келдим эле? Генерал сурап атат. Ооба, баарын сураштырып анан айтты. Өкмөт менен партия сизге жолдош Гиндиков. Чоң жоопкерчиликтүү тапшырма берип атат. Бияка алдыңкы чекке Гитлердин өзү келиптир. Бизде аны жайлап коер чоң мүмкүнчүлүктүү болду. Биз бияка атайы тапшырма менен жиберилген фашисттердин бир шүмшүгүн кармап алдык. Тапшырмасын аткарыптыр, бирок колго түшүп калып жатпайбы? Ал өзү топтогон жашыруун документтерди фронт аркылуу алып өтүп, Гитлердин өз колуна тапшырмак экен. Түшүнүп атасыңарбы? Гитлердин өз колуна. Гитлер жана анын каракчылары жанагы шүмшүктү жакшы таанышат экен. Бул жерде сиздин кандай тиешеңиз бар? Сиз бөлгөнгө сөз бөлгөн. Сөз бөлгөнгө сөз бөлгөн. Тамызып койгулачы. Түшүндүрөм. Мен жанагы шүмшүккө куюп койгондой окшош экенмин. Анан достор, чыныгы жашоо башталды менде. Темке ушундай бир кумар менен, ушундай бир рахат менен эскерүүлөрүнө сүңгүгөндө угуучулар кошо жагымдуу сезимдерге кабылышып, акырын жылмайып, тымызын суктанып, таттуу тамшанып талышат. Мени ошол жердеги госпиталдагы өзүнчө өр бөлмөгө жайгаштырышты. 2 жоокерди кызматчылыкка коюшту. Бирөөнүн званиясы старшина, мен болсо катардагымын. Кана старшина, өтүгүмдү алып бер дейм. Алып берет. Буйрук деген буйрук, эч нерсе дей албайт. Ал арада мени окутушууда. Чоң даярдыктан өткөрүшүүдө. Кандай даярдыктан? Атайын даярдыктан. Ал жөнүндө азыр мен унчук албайм. Анткени тил кат бергем. 50 жыл өткөн соң айта берсем болот. Азыр араң эле темке эриндерин кыбыратып санайт. 25 жыл өттү. Бирок эми бул өзүнчө кеп. Ошентип жыргал жашоо өтүп атты. Эртең мененки тамак 1-2, 3-4 менен келет. Жанагы жардамчы старшинам кызгылтым портвейнди алып келгенде кабактуу эле бир карайм. Ал чуркаган бойдон госпиталдагы көп спирттен бир бөтөш согуп келет. Мен суудан кичине кошом, кошпасам мындай эле согом. Портвейнди тигилерге берем. Ошентип жыргаткан бойдон бир жума өттү. Бул бейиш канчага чейин уланар экен деп ойлогонумча болбой генерал чакыртты. Кандайсың, жолдош Гиндиков? Тапшырманы аткарууга даярсыңбы? Даярмын. Дем чакыя чест берип. Андай дейт ал. Сени Кудай колдосун. Сени тияктан Советтер Союзунун баатыры болуп келишиңди күтөбүз. Бир гана жаза атып албасаң болду. Эгер мен тийгизе албасам, эң акыркы чыккынчы жана эл душманы болоюн. Жок эле дегенде Гитлер менен катарлаш кулайм.
Андан кийин баатырлыкты Темирболот Аманович Киндиковго бересиңерби, бербейсиңерби, өзүңөр билесиңер дейм мен. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Көрсө биздикилердин алдыга танкаларды салып аткан жоокерлерди жайнаткан чоң чабуулу даяр болуп калыптыр. Чабуул башталса Гитлер да тылына учак ачып, планыбыз ишке ашпай калмак. Темкенин көздөрү тигиндеги күйгөн от менен арбашкандай муздак жылтырайт. Көңүл ою алыскы кезине чабытта учурун унуткандай, ал эмес колундагы бош калай стаканын эстен чыгаруу ордуна койбойт. Аймалаган от жарыгында аны мисирейген жүзү баатырдыкындай сүрдүү жана ачуулуу. Эми мени кандайча согуш сызыгынан ары өткөрүп таштагандарын, кантип Гитлердин бункерине түшкөнүмдү майдылап отурбайын. Ооба, Гитлердин бункерине түштүм, деп үнүн капыс көтөрө берип, өзү да ордунан тура калат. Мен түштүм. Мына ылдый кеткен тепкичтердин акыркысын аттап түшүп, заматта жалаң темир бетондон курулган кеңири залда болуп калдым. Карасам көз уялткан жарык алдында толгон токой генералдар какыйышат. Мен дароо эле өзүмдү колго алып Гитлерди издей баштадым. Темке эми чындап эле акыркы кирезин айтып аткан оорулуудан бетер кыйналып сүйлөйт. Бирде бышылдап мурду менен, бирде кышылдап тамагы менен, кээ бир сөздөрүн үзүп кесип, кээде жагымсыз тиштенип, шилекейин жута улам тынып, токтоо уланта таң кемесин. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Жүрөгүм лакылдап, алкымга келди. Гитлер каякта? Тигиле карап, толгон генералдардын арасынан анын түлкү тумшугун издеп, так мурут катайын деп ойлодум. Мен оң колумду көтөрө берип, "Хайл Гитлер" дедим. Сол колумда болсо пакет, а пакетте тийгенде чачырап кетээр ууланган октор менен октолгон Браунинг. Бир генерал жаныма жетип, бер дегенсип пакетке кол сунат. Мен анын колун түртө берип сылык гана "Мил пардон, мадам. Бул фюрерге гана" дейм. Фюрер деген сөздү чыныгы немис тилинен бурбай айтып, деп шилекейин жута берип Темке. Ошол учурда ал чыкты. Мен тоургандай селт эттим. Дароо эле алыскы туулган жеримди эстедим. Ата-энемди, ал убакта аялым жок болчу. Темке азыр эле өңгүрө ыйлап, көйнөгүн айырып, тонун тыткылап жиберчүдөй болуп, азга унчукпай туруп калат. Билесиңерби, бүткүл өмүр көз алдыңан чууру өткөн көз ирмемдер болот. Аюу менен түн токойдо сүзүшүп калсаң да ошондой. Айта албайм, деп сөзүн уланткан Темке ыйлап кирет. Анан акырын сурайт кимдир бирөө. Ал мени утурлап келатат. Генералдар какыйган бойдон туруп беришти. Ал жылмайды. Мен ошондо пакетти айырып жибердим. Колдо Браунинг: "Мессага биздин азаптар үчүн, мессага биздин көз жаш үчүн, биздин жараат үчүн, совет адамдарынын төгүлгөн каны үчүн, талкаланган шаар кыштактар үчүн", деп Темке кыйкырып, колунда чын эле куралы бардан бетер муштумун түйүп, сөөмөй менен бет алдын мээлейт. Угуп тургандар өздөрүн жоготуша селейишет. "Күлөсүң, шүмшүк, күл эми, өз каныңа жуулуп жатып, жүзү кара", деп Темке жүрөк титирете кыйкырып жиберип, анан бир азга тым боло түшүп, акырын дээрлик угулбагыдай шыбыш чыгарат. Мен аттым. Темке көкүрөгүнө шылк дей түшкөн башын ары бери чайкап ыйлап жиберет. Тишин кычыратат, түйүлгөн муштумдуу колун ары бери силкилдетет. Анан акырын башын көтөрүп, жаш толгон көзү менен баарын кыдырата карайт да, аянычтуу гана кыйналган түрдө "Мен жасаттым", дейт. Бирөө да бир сөз айта албайт. Темкенин кебетесин айткандарына таң калган, арбалган дейде дел болушат. "Тамызып койгула", деп акырын, бирок талап кыла үн чыгарат Темке бир кезде. Ичип жиберип сууну карай басып кетет. Аякта үшкүрүнүп коюп, өз кайгысы менен бир далайга жалгыз отурат. Балык шорподон баш тартат. Шаардыктарга Темке кол салуу тууралуу аңгемесин дагы да айтып бергенин кыштактагылар адаттагыдай эле билишет. Үйгө кабагына кар жааган бойдон тил угуп, өзү да урушканга даяр болуп келет. Калбыгы эрин, москоол катыны ага дароо эле атырлат. "Сен эмне? Ийне жеген иттей болуп, дагы баягыңбы?" "Барчынары", чарчаңкы түрдө жинденет Темке. "Ке, тамак берчи." "Балекет же, балекет. Тамак жебей так башыңды жесеңчи", ажылдайт аялы.
элдин күлкүсүнөн көчөгө чыга албай калдым. Демек отур үйгө темселебей. Жок, мен азыр барам сельсоветке. Сендей келесоону дагы да чакырышсын. Сендей арам чолокту акыры бир күнү отургузаттыр дейм, тарыхты бурмалаганың үчүн. Укуктары жетпейт. Ооз эки сөз далил эмес, түшүнүктүүбү? Келе тамак. Күлүп атышат. Баары бизге күлүп атышат. А буга баары бир. Токойдо тербиген малсың сен. Уятың барбы деги? Же аныңды жоготуп бүттүң беле? Фу, көзүңдү көргүм келбейт, кеңкелес десе. Ачуулуу көзүн аялына кадап, жинин араңдыйган темке акырын айтат. Мил пардон, мадам. Азыр жаагыңды түлөтө кое элегимди. Каалганы каршы чапкан катыны кайдадыр жөнөйт. Тиги токойдо тербиген малы үчүн арызданганы. Бирок аялы темкеге баары бир деп бекер эле айтат. Жок, ал мунун баарына санаркачу, жинденчү, кайгырчу, кыйналчу. Үйүндө 2-3 күндөй ичип жатат. Аракка өспүрүм баласын чуркатып, аяктан эч кимди укпа, дейт ал өзүн күнөөлүү сезгени менен уулун Зеки. Бөтөлкөнү алда кайра тарт. Аны чындап эле сельсоветке көп ирет чакырышып коркутушкан, уят карышкан, чара көрөбүз дешкен. Ичин кызытканы жок болсо, председательдин көзүнө тике карай албай уялыңкы күңкүлдөйт. Кантип эле коюңузчу, болуптур, мейли анда. Анан дүкөнгө кирип кырылуу стакан менен бирди бастырып алып, ал ашказанына отурукташканча кичине турат да, колдорун эки жакка жая берип жарыялайт. Эми суранам, бирөө жарымдан. Эгерде менден кичине кемчилик кетсе, таарынбооңорду суранам. Мил пардон. А бирок ал чынында эле көзгө атар мерген эле.